Электр кубатына жаңы тариф сунушталууда. Эл үчүн бирдей баада 1 киловатт сааты 1 сом 9 тыйын болмокчу. Бирок бул азырынча коомдун талкуусуна коюлуп бекитиле элек. Учурдагы колдонулуп жаткан 77 тыйындык нарк электр энергиясын өндүрүүнүн чыгымын жана керектөөсүн жаба албай келет. Андыктан жарыка болгон тариф саясатын өзгөртүү сунушталууда. Жалпы элге 1 сом 9 тыйын бул өткөн багы 77 тыйындан 32 тыйынга өйдөрөөк болуп атат. Адан тышкары мурда чектөөлөр 700 киловатт болчу. Мисалы, бүгүнкү күндө кышкы периоддо чектөөлөр 1000 киловаттан ашса 2 сом 52 тыйын болот. Бүгүнкү күндө өлкөнүн жашоочулары айына 700 киловатт саатка чейин электр энергиясын сарптаса 1 киловатт саат электр энергиясына 77 тыйындан төлөйт. Эгерде бул чектен ашып кетсе, анда ар 1 киловатт үчүн 2 сом 16 тыйындан эсептелет. Энергетика жана өнөр жай министрлиги төмөнкү тарифтерди сунуштайт. Халк үчүн бийик тоолуу аймакта жана татаал шарттагы жерлерде жашагандар үчүн 700 киловатт сааттык, кышында 1000 киловатт саат лимитти алып коюу жана бирдиктүү 1 сом 09 тыйын тарифти киргизүү сунушталууда. Ал эми калгандар үчүн электр кубатын колдонуу нормасын күз-кышта 1000 киловатт саатка чейинки көбөйүшүн эсепке албаганда алып салуу. Мында тариф 1 киловатт саатка 1 сом 9 тыйынды түзөт. Күз-кыш мезгилинде 1000 киловатт сааттан ашып кетсе 2 сом 52 тыйын болмокчу. Ишканалар үчүн токен ишканалары, алтын казуучу ишканалар, цемент заводдору, алкоголдук ичимдиктерди өндүрүүчү ишканалар үчүн 5 сом 04 тыйын деңгээлинде бекитүү сунушталды. Министрликтин маалыматы боюнча энергетикалык компаниялардын карыздары 129 миллиард сомго жеткен. Адистер азыркы жарыка болгон нарк карыздарды жапмак турсун анын өздүк наркында төлөй албайт дешет. Андыктан эксперттер энергетиканын керектөөсүн жаап, бул тармакты турукташтыруу керектигин белгилейт. Антпесе энергетика каатчылыгынан чыгууга болбойт. Жалпы эл дагы мындай жеңилирээк тарифке койсо болот да. Ал эми калгандары толук баасын төлөсө, чыгымдар жабылса, ана жанагы энергия сектору пайдалуу боло баштайт дагы. Жанагы жеке менчик инвестициялык климат жакшырып, жеке менчик тартыла баштайт. Антпесе энергия сектору өнүкпөйт. Энергия сектору өнүкпөсө, экономика өнүкпөйт. Экономика өнүкпөсө, жанагы маяналар жогорулабай, ушул абалдан чыгарбай кала беребиз. Учурда көмөк чордондор жана электр чубалгыларынын 60% 35 жылдан ашык убакыт иштетилген. Адистердин айтымында мындай жабдыктардын аналогдору заводдордо чыгарылбай калган. Мындан улам электр компаниялары ремонт иштерин жүргүзүүдө, авариялык абалдарды ордуна келтирүүдө чоң кыйынчылыктарга тушугат. На балансе ООО «Северэлектро» имеется 127 подстанций. Түндүк электр акционердик коомунун балансында 127 көмөк чордону бар. Алар Бишкек, Чүй жана Талас облустарынын керектөөчүлөрүн электр энергиясы менен камсыз кылышат. Компания жыл сайын жабдыктарды өз каражатына ремонттойт. Бирок каражат керектөөчүлөргө сапаттуу энергияны берүүгө жетишсиз. Анткени жабдыктар моралдык, физикалык жактан да эскилиги жеткен. Бул жарыктын сапатына жана үзгүлтүксүз берилүүсүнө терс таасирин берет. 30-35 лет и выше. Кыргызстан суунун башында туруп электр энергиясын экспорттоочу эмес, импорттоочу өлкөгө айланды. Мындай пикирди өлкө башчы Садыр Жапаров белгилеген. Президент бул системага тарифтерди өзгөртүү ыкмасын колдонуу менен кризистен чыгууну сунуштаган. Эске салсак, апрель айында бийлик электр энергиясы үчүн тарифти 2 эсеге 1 сом 48 тыйынга чейин, ал эми аз камсыз болгон жарандарга 74 тыйындан сунуш кылган. Анара Мамбеткадырова, Чыңгыз Токторбеков, ЛТР Бишкек.